Облысындагы жалпы кырдаал боюнча онлайн брифингдин кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгар мукты өкүлү Юсупов Байыш Юсупович студиябызга келген. Биздин түз берүүлөрдө сиздер Элтер телеканалынан, коомдук 1-канал, Ала Тоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ радиосунда жана МТРК Элтер YouTube каналынан, Facebooktагы баракчабыздан угуп көрө аласыздар. Урматтуу Байыш Юсупович, биздин студияга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо бул жалпы Ош облусундагы абалга токтоло кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушул COVID-19 илдетине байланыштуу Ош облусунун аймагындагы жалпы кырдаал турукташып калдыбы? Эл арасында кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат? Ушул боюнча алгачкы сөздү сизге беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өтө оор мезгилди башыбыздан өткөрдүк. Мына март айынан баштап мына бүгүнкү 7-сентябрга чейин кырдаал кандай болгон сиздер жакшы өзүңүздөр көзөмөлдөп турдуңуздар. Мен мына бүгүнкү жалпы кырдаал боюнча токтолуп кете турган болсом, мына пневмония оорусуна чалдыккандардын жалпы саны 5350 жаранга жетти. Ал эми ошол эле мезгилде ушул жарандын кесепетинен каза болгон жарандардын саны 124 болду. Ошол эле мезгилде ушул оорудан каза болуп келгендердин саны Россия Федерациясынан 200 болуп 16га жетти. Жалпысын айтканда ушундай кырдаал түзүлүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына мен айта турган болсом, обсервациялар жалпы ушул оору күчөп турган мезгилинде биз ошо негизинен обсервацияларга көңүл буруп 3123 койка орундарды даярдадык. Ошондой эле ал орундарда жетишпей калыптыр. Мына 1970 койка орундар даярдалган болчу мурда. Ушунча орундар даярдасак дагы, ошол койка орундар жетишпей, биз абдан кыйынчылыкка дуушар болдук. Ошол эле мезгилде ошондо өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде кандай деңгээлде ошо концентраторлор, ошол эле мезгилде ИВЛдер жетишпей калган эле. А мына бүгүнкү күнү айта турган болсом, кырдаал түп тамырдан өзгөрдү деп айтууга толук негиз бар. Мына эгерде ошол мезгилде бир 20га жетпеген концентраторыбыз ИВЛ болсо, бүгүнкү күндө ошо ИВЛдин саны мына 113 ИВЛ жетип, мына бүгүн эч кандай буда кемчилик жок бул маселе боюнча. Ошол эле мезгилде кычкылдык концентраторду ала турган болсок, ошол мезгилдерде башында бизде бир 100дөн ашыгыраак бир концентраторубуз болсо, мындайча айтканда оорулардын санына мен бир өзүм барып күбө болгонмун. 93 оорулууга 2-3 эле концентратор жетишип аткан. А бүгүнкү күндө ошол концентратордун саны 1,5 миңге жетти. Ошол эле мезгилде ушул концентраторду башка дагы мындай демөөрчү топтор алып келишип, өздөрү дагы ушул оорулууларга жардам бергенин биз мына бүгүнкү күндөрү байкап турабыз. Ал эми ошол күндөрдө мен айта турган болсом, бир 6000ге жакын орун койкалар даярдаганыбызда, ушу элдерибизди ооруган адамдардын санын жаткыра албай калган мезгилибизде учуру болду. А бүгүнкү күнү болсо, бүгүн жалпы эле областыбыз боюнча 87 жараныбыз ооруканада жайгашкан. Ошондо биз айта турган болсок, мына күндүзгү стационарларыбыз толук жабылды. Мына 3170 стационарыбыз толук жабылып, ошондой эле мына 1970 койка орундан бүгүн 87 эле ушул оорулар ушул жерде жайгашып, мындай айтканда, ушу мен берген маалыматтарга сиздер таянып ойлонсоңуз, карасаңыздар, бүгүнкү күнү ушул эпидемиялык кырдаал туруктуу деп айтууга толук негиз бар. Но бирок биз бүгүнкү күндөн баштап ошо элдер арасында түшүндүрүү иштерин көпкө жүргүзүп атабыз. Ушул эрежелерди сактоо боюнча, аралыкты сактоо боюнча, мына окууларда кандай тартипте окуу боюнча. Мен айтарым, ушу бүгүнкү күндөрү ошол жалпы кырдаал турукташты. Но бирок ошо менен биз бул пневмония оорусу бизден кетти деген ойдон алыс болушубуз керек. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мунун бетин ары кылсын. Мындайча айтканда, экинчи толкуну болот деген да сөздөр жүрүп атат. Мына башка бир кээ бир өлкөлөрдө бул толкундар уже пайда боло баштады. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө дагы ушу баардык эрежелерди сактап, ушул баягы айтып атат го, мына тойлорду өткөрбөгүлө деп, же болбосо мына ресторандарда, кафелерде мына 50дөн ашын адамдар болбосун, алар отурганда да санитардык эрежелерди сактап, ушу аралыкты сактасын, маскаларды кийип жүрүш керек деген ушул баардык эрежелерди сакташыбыз керек.
Рахмат Байышевич, мына жакында жаңа окуу жылы башталып, биринчи класстарга окууга уруксат берилди. Сиз өзүңүз аймактарда кыдырып жүргөнүңүздөн кабарыбыз бар. Окуу тартиби, окууну жөнгө салуу жараяны кандай уюштурулуптур аймактарда? Бул багытта сиз өзүңүз эмнелерге күбө болдуңуз? Билим берүү тармагына областыбызда өзгөчө көңүл бурулат. Эгерде мен сиздерге айта турган болсом, мына быйылкы жылы балдардын окуусу ушу мен алгачкы ушу билими ушу бала бакчадан башталат. Ошон үчүн биз өзгөчө көңүлүбүздү бала бакчага бурабыз. Эгерде сиздерге белгилүү болгондой болсо, мына 5-6 жыл мурда ушу бала бакча менен камсыз болуп областыбызда 17-18% түзгөн болсо, мына бүгүнкү күнү ошо бала бакчалардын саны 197ден 421 бала бакчага чейин жогорулап, өсүп, мына балдардын бала бакча менен камсыз болуусу 34%га чыкты. Бул деген сөз 100 баладан бүгүнкү күнү 34 балабыз бала бакча менен камсыз болуп атат. Алдыбызда дагы чоң маселелер турат. Ушу балдарыбыз дагы бир 70-80%га жеткиребиз деген ойдобуз. Себеби кээ бир биздин айыл өкмөттөрүбүздү ушу бала бакча менен камсыз кылуу ушу 50-60%га чейин жетти. Бирок эми мектепке барыш үчүн сөз балдар бала бакчага барыш керек, же болбосо 480 сааттык программаны окуп бүтүш керек. Анан биринчи мектеп быйыл айта турган болсом, быйыл мына кырдаалга байланыштуу өзгөчө абалда окуу жылы башталды. Бирок окуу жылынын жыйынтыгын, даярдыгын биз өзүбүздүн август кеңешмебизде онлайн режиминде өткөрүп, ошол жерде дагы биз баа бердик. Айта турган болсом, мына август кеңешмесинде мына быйылкы жылы республикада биздин областыбыздан эң жогорку балга, ОРТдан эң жогорку балга ээ болгон 3 балабыз. Айта турган болсом, мына Алайдан бир кызыбыз, Ноокаттан бир кызыбыз, ошондой эле Карасудан бир уулубуз, Төлөтбек деген уулубуз. Ошо эң жогорку балдарды алып туруп, президенттин алтын сертификатына ээ болду. Ошол эле мезгилде алтын тамга боюнча айта турган болсок, биздин 9 балабыз дагы ушу байгелүү орунга ээ болуп, ушу областыбыздын аброюн көтөрдү. Ошол эле мезгилде айта турган болсом, 12 балабыз Ноокат районунан, 2 балабыз Кара Суу районунан алтын тамгага ээ болушуп, областыбыздын ушу аброюн көтөрдү деп айтууга толук негиз бар. Эми өзгөчө мен көңүл бургум келет, билим берүү тармагында ушул аралыкта ушу сабак берип атканда канчалык деңгээлде балдарыбыздын билим сапаты жогорулайт, канчалык деңгээлде таасир этет бул билим сапатына. Ошон үчүн биз өзгөчө көңүлүбүздү бир гана ошо балдар менен чектелип калбастан, ата-энелер дагы ошо көңүлүн буруп атабыз, балдар менен биргеликте ушул ыкманы өздөштүргөнгө чейин ошол балдарга жардам бериштип. Эми мына санариптештирүү боюнча айта турган болсом, мына биз өз мезгилинде ушу санариптештирүү башталганда анча жакшы көңүл бурбадык эле. Бирок тилекке каршы мына кийин ушул маселе боюнча абдан жакшы бир аракеттерди жасап, президентибиз берген буйруктарды толук аткарып, ошо санариптештирүү өзгөчө көңүл бурганыбыздан кийин ошонун жемишин азыр ушул күндөрү көрүп атабыз деп айтсам болот да. Мына аралыктан окутуу бир гана ушу балдардык эмес, мына жогорку окуу жайларды дагы ошо аралыктан окутуу өзгөчө орун алууда. Рахмат. Алдыда мына кыш келатат. Кыштын камын жазда көрдүк. Бизде азыр күз мезгили келип калды. Ош облусунун аймагында кышка карата даярдык иштери, элди көмүр менен камсыздоо, социалдык же болбосо мамлекеттик мекеме ишканаларды жылытуу багытындагы сиздер тараптан көрүлүп жаткан аракеттер кандай болуп жатат? Рахмат. Бул маселе боюнча айта турган болсом, жалпы ушу кышка даярдык боюнча биз кече жакында эле өзүбүздүн кеңешибизди өткөрдүк. Тийиштүү жетекчилерди чакырып, алардын ушу маалыматын угуп, тийиштүү тапшырмаларды бердик. Айта турган болсом, областыбызда 600ден ашыгыраак от казандары боло турган болсо, бүгүнкү күндө ошол от казандарды ремонттон чыгаруу мезгилинде 90%дан ашык жумуштар аткарылып бүттү. Бул негизинен кайсы тармактарды камтыйт? Бул билим берүү тармагын камтыйт. Бул ошондой эле мезгилде саламаттык сактоо тармагында дагы ошондой эле башка тармактарды камтыйт. Ушул ар бир тармак боюнча биз ушу маалыматты алып туруп, даярдыктарды көрдүк. Эгерде мына ушул көмүр менен камсыз болуусун ала турган болсок, жалпысынан биздин областыбызга 186 000 тонна катуу шарттуу отун керек. Аны даярдоо боюнча мына ар жерде мына тендерлер өткөрүлүп бүтүп,
тендерлерді айта тұрған болсам, тендерлерді бүгінгі күнде тендерлер дагы ошо 90% аткарылып, мына 88 айыл өкмөттүн ичинен тендер өткөрүлүш керек болсо 85-inde тендер өткөрүлүп, түз келишим менен түзө турган келишимдер дагы мына 76 айыл өкмөтүбүздөн 75 бүтүп, мындайча айтканда баардык келишимдер да тендерлерде өткөрүлүп, даярдыктар болду. Ал эми областыбыз боюнча жалпы 87 точкада бүгүнкү күндө көмүр сатылууда. Көмүрдүн баасына өзгөчө көңүл буруп атабыз. Бүгүн көмүрдүн баасы боюнча эч кандай маселе жок. Рахмат. Ош облусу барыбызга белгилүү болгондой, бул айыл чарба багытына ыңгайланышкан, айыл чарба жер чарбачылыгы менен көбүрөөк эмгектенген эл дыйканчылык менен алектенет. Бул барыбызга белгилүү. Ош облусунда ушул күзгү оруп жыйноо иштери кандай жүрүп жатат? Экспортко чыгаруу маселеси эмне болуп атат? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Туура айтасыз. Айыл чарбага биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Себеби биздин ушул агросектор экономикасында өзгөчө орун алган. Ошон үчүн мен айта турган болсом, мына 7 айдын ичинде биз ушу көрсөткүчтөрүбүздү мында карап көргөнүбүздө айыл чарба тармагы гана ошо бизде ошо 100%дан ашты, 100,6% болду. Ошол мезгилде бизде мына өнөр жай тармагы, ушу башка дагы налогторду топтоо боюнча дагы, бюджет толтуруу боюнча дагы биз мына 7 айда өзүнүн мындай терс таасирин тийгизип, мындай толук кандуу аткара албай калдык. Себеби өзүңүздөр билесиздер, пандемияга байланыштуу болду. Бул биздин программабызды өзгөрттү. Биз калган ушул 5 айдын ичинде ошо калган ушу кемчиликтерди жоюп, ошо бардык бизге берилген тапшырмаларды аткарабыз деп телекөрүүчүлөрдү ушу элибиздин облустун тургундарын ишендирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми экспорт маселесин боло турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу 7 ай менен быйылкы жылдын 7 айын салыштырмасак, былтыр ушу экспорт айыл чарба продукциясы 25 000 тонна чыгарылган болсо, быйылкы жылы мына 20 000 тоннага чыгып туруп 5 000 тонна төмөн болуп атат. 5 000 тонна төмөндүгү өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына пандемияга байланыштуу болду. Бирок биз ойлогон элек будан да бир төмөнүрөөк болот десек, бирок жакшы 5 000 тоннаны, бирок биз ушул жетишпей ушул 5 000 тоннаны мына келечекте мына күз айларында ушу толтуруп кетебиз деген ойдобуз. Айыл чарбасына биз өзгөчө көңүл бурганыбыздын себеби, өзүңүздөр билесиз, азык-түлүк программасына дагы катуу таасирин тийгизет. Ошон үчүн коопсуздугун дагы биз эске алып, мына биз ар жылы мына күздүк будайды, жаздык будайлардын көлөмүн 40 000, 41 000 гектарга жеткирген болсок, быйылкы жылы мына күздүк будайды эгүү көлөмүн, аянтын биз 20 000 гектардан дагы жогорулатып, бир 32 000 гектарга жеткиребиз деген ойдо турабыз, ошо азык-түлүк коопсуздугун эске алып. Анан жыйын терим боло турган болсок, быйылкы жылы дагы ошол айыл чарба тармагында мына орто түшүмдүүлүк, мына мен айта турган болсом, орто түшүмдүүлүк мына будайды ала турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу бир 0,1 центнерге жогору балды. Ошол бул эмне деп айтат элем, былтыркы жылга салыштырмалуу кандай быйылкы жыл кыйынчылыктар болсо дагы биздин дыйкандарыбыз эрдикти көрсөтүп, жакшы аракет жасады. Ал эми бир суроо болушу мүмкүн, быйыл эми суу менен камсыз болуусу кандай болду деп. Мен ачык айкын айтып коюшум керек, суу менен камсыз болуусу бул бир гана Арабан районунун Төм ойын участкасында бир оз мүчүлүштүктөр болду, кыйынчылыктар жаралды. Бирок башка райондорубузда суу менен камсыз болуу өз ордунда эле болду. Себеби биздин ушу жаз мезгилинде ушу даярдыктарды ушу суу чарба тармагы жогорку деңгээлде өткөрүү деп айтууга толук негиз бар. Рахмат. Байшпүч, мына Кыргызстандын жалпы эле аймагында жаңы ооруканаларды куруу, жаңы орундуктарды түзүү, экинчи толкунга карата даярдык дейбизби, же болбосо саламаттыкты сактоо тармагындагы бүгүнкү абалды жакшыртууга байланыштуу бир топ аракеттер көрүлүп жатат да. Ош облусунун аймагында кайсыл жерлерде кандай оңдоп түзөө иштери болуп атат, жаңы ооруканаларды калыбына келтирүү, куруу иштери жүрүп жатат, ушул боюнча айта кетсеңиз. Рахмат. Мен айта турган болсом, мына ушул ооруканалар боюнча мына экинчи толкуну деп атабыз. Бүгүнкү күнү мындайча айтканда биз даярдыкты жогорку деңгээлде өткөрдүк деп айтууга толук негиз бар. Бүгүн 72 миллион сомдук дары-дармектер менен биз камсыз болдук. Биз орто эсеп менен эсептеп көргөнүбүздө бул 3 айга 4 айга жете турган дары-дармектер болду. Бирок ушул менен биз чектелип калбастан дагы даярдоону аракеттенип атабыз. Ошол эле мезгилде
Биз мына күндүзгү стационарларды айтпадыкпы? Биз мына 3190 күндүзгү стационар кылсак, аны биз мына күндүзгү стационарларды жаптык дедик. Бирок жапканыбыз менен ошол жердеги жарымында койкалары, ошол жерде медициналык аппараттары, жабдыктары ошол бойдон турат, бирок жабык медицина кызматкерлери эмгектенбейт. Эгерде керек боло турган болсо, биз бир күндө, 2 күндө ачып коюуга даярдык көрүп атабыз. Ошол эле мезгилде мына изоляторлор өзгөчө көңүл бурулуп атат. Мына ошол мына заманбап ошо ИВЛдер менен, рентген менен, операциялык бөлүмү менен ошо даярдалган ушул бир ушул ооруканалар болсун делде. Биз мына Башбулакта өзүдөн кататалдык айыл өкмөт түстө кыска мезгил ичинде, бир айдын ичинде биз ушул 150 орунду оорукананы мындайча айтканда даярдап, бүгүн эртең тапшыруу алдында турабыз. Ал оорукана 150 койка менен жабдууланды. Ошондой эле медициналык аппараттар менен камсыз болду. Ошондой эле ошол жерде керектүү тийиштүү бардык медициналык жабдыктар менен толуктоп атабыз. Рахмат. Анан азыр көп эле айтылып атат, ушул пандемия шартындагы кыйынчылыктарды, карантин учурундагы биз билген адамдардын чектөөгө алынуусу такыр эле көзөмөлдөн сырт болуп, адамдар аралашып кетишти, той аш деген токтобой жатат, кафе ресторандар иштеп атат деген нерселер айтылып атат. Бул багытта түшүндүрүү иштери, көзөмөл Ош облусунун аймагында кандай жүрүүдө? Бул өтө актуалдуу маселе бүгүнкү күндө. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мен айтар элем, ошол биринчи этапта ушул маселе боюнча анча деле ушул салкын мамиле жасап туруп, анан жыйынтыгы кандай болгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Оорулардын саны кандай деңгээлде жогорулаган. Бүгүнкү күндө ушул боюнча мына кече эле биз өзүбүз ошол 2 күндөн бери, 3 күндөн бери айтсам, ушул мобилдик топторду түзүп туруп, кафе, ресторандарды кечки ушу иш мезгилинде барып текшерүү жүргүзүлүп атат. Мен айтарым, ушундай учурлар буга чейин да катталган учурлар, бирок аларга чара көрүлүп атат. Ушул 7 айдын ичинде биз 1,5 миңден ашыгыраак ушу иш кафе, ресторандары текшерилип, алардын ушу 3 миллиондон ашык айыппул салдык. Ошол эле мезгилде бул маселени өзү катуу көзөмөлгө алганбыз. Мына азыр дагы мен ушул учурдан пайдаланып туруп, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол тойлорду жана ошо башка иш-чараларды мүмкүнчүлүк биз уруксат берген эмеспиз. Уруксат берилбейт да, катуу текшерилет дагы. Ким уруксат бере турган болсо, бул катуу жазасын алат, мыйзам чегинде. Рахмат. Жыйынтыктоочу суроо акыркы. Ош облусунда караштуу Кара Суу районунун 30 адыр айылында 5-6 айыл ошол чоң мындай дарыядан эле суу ичет экен. Бул жакта таза суу маселеси качан чечилет деп бир телекөрүүчү суроо uzatып жатат. Рахмат. Мен айта турган болсом, жалпы облусубуз боюнча таза суу менен камсыз болгонун пайызы 78%га жеттик. Бирок урматтуу президентибиз өзүнүн платформасы, өзүнүн ушу программасындагы алдыбызды катуу маселени койгон, 2023 жылга чейин бардык айылдарыбызды таза суу менен камсыз кылышыбыз керек. Быйыл ушул күнгө биздин областыбызда 350 айылыбыз таза суу менен камсыз болгон. 145-150 айылга жакын айылыбыз таза суу менен камсыз болот. Бирок ар бир айыл, мен бир гана 30 адыр менен чектелип калбайын, ар бир айыл, ар бир ушул республикалык бюджеттен канча айылыбыз бүгүн камтылган, ошол эле боюнча Дүйнөлүк банк тарабынан канча айылыбыз камтылган, Европа реконструкция банк тарабынан канча айылыбыз камтылган, бул көзөмөлгө алынган. Кудай кааласа, мен ойлоймун, жакынкы 1 жыл 2 жыл ичинде бул маселени толук биз күн тартибинен алабыз. Рахмат чоң сизге, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Бүгүнкү онлайн брифингдин коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгар мукт өкүлү Юсупов Байыш Юсупович болду. Биздин түз эфирде сиздер Элтер коомдук 1-канал, Ала Тоо 24, Пирамида 5-канал облустук медиа борборлордо, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинин ЛФМ радиосунда жана МТРК Элтер Фейсбуктагы баракчабыздан көрүп уга алдыңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.